Арыбаңыздар дагы бир жолу. Азыр баары сапырылып атат. Сапырылганы баягы кара булут каптаган же сууну аралаштырганда аябай суунун түбүндө болгон кирдин баары өйдө чыккандай, ошондой сыяктуу бизде азыр коомдо нерселер болуп атат. Ошон үчүн азыр баягы эски программалар толук бүтө элек. Кээ биркилер уже өтүп кетти бул нерседен, бирок кээинки адамдар еще толук өтө элек. Ошон үчүн ошол программалардан чыгыш үчүн өзүңдү кабыл алып, кечиримдүү болгонго, туура анализ жасаганга, көз караштарды өзгөрткөнгө, диндерде айтылгандай өзүң ичиңде туура эмес нерселер менен иштегенге көп аракеттер болуш керек. Эгер өзүбүздүн ичибизден кечиримдүү болбосок, кайрымдуулук, баягы жүрөк менен жасаган иштер, жүрөк менен жасалган жардамдар болгон болбосо, баягы күнөө деген бул эмоция, ошол эмоциялар болбош керек. Анткени мурун карма деген нерсе иштечү, азыр карма деген жок. Карманы кандай кылсак болот? Жасап койдуң, ошол эле заматта кабыл алдың. Ой, мен туура эмес кылып коюптум, кечирип коюңчу. Все, кетти. Бирок биз аны түшүнбөстөн баягы ичибизден эзилип, бул эзилгенден кийин бул эме баягы кислота, кычкылдык. Ошол нерсе жеп, оюп, баягы курт жегендей болуп, ошондой боло берет да. Бул нерсе болбош керек. Анткени баягы коркунучтар, баягы сынайбыз, көрө албастык, ошол нерсе аябай катуу, оор нерседей болуп калат. Анткени физический жагынан деле караганда, мына биз оорукана дейбиз, больница. Ооруп калдым дейбиз. Бул оор ят. Ошол уулардын баары ичибизге киргенде через мына коркунучтан, через баягы ишенбестиктен, баягы кечиримсиз болгондон, таарынычтардан, эгер ошолор көп болсо, бул аябай өтө катуу баскандай нерсе болот. Анткени азыр жоопкерчилик өзгөрүлүп атат. Азыр жоопкерчилик баягы 7 ата дейбиз. Бирок 7 ата деген үй бүлө экен да көрсө. Семья. Бул бабалар, аталар, бубулар, биякта болсо неберелер, кыбыра, чөбөрө и так далее. То есть ошол нерсе үй бүлөнү түшүндүрөт. Биз аны түшүнбөй эле үй бүлө десе баягы ата эне, анан балдары деп ошону гана үй бүлө катары сезебиз. Бул нерсе өтө терең. Анткени буга чейин ошо байланыштардын баары үзүлгөн болчу, туура эмес кабыл алынган болчу. Азыр ошо келип аткан балдар, жаңы наристелер, төрөлүп аткан наристелер бияка келердин астында аябай көп атака болушат. Атака деп айтып атам, кол салуулар. Бул эми баягы көнүп калганбыз. Кара, ак, жакшы, жаман деген нерсеге түшүнгөнгө. Ошол кара күчтөр десем, негизи туура эмес, бирок ошондой нерсе баягы жеңил түшүндүргөнгө болуп калып атат да. Ошол нерселерден атака болуп атат. Анткени
ошол үй бүлө менен байланышы жок болгондуктан, ууруу менен байланышы жок болгон үчүн ошол жоопкерчилик азыр ар бир адамга катуу, терең жатып жатат. Ошол нерсеге аябай жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Анткени бала төрөлгөндөн кийин мээримге бөлүнүш керек. Ошон үчүн оор, уу бала төрөлгөндөн баштап болуп аткан ошол себеп. Ошон үчүн баягы туура кабыл алып, туура ой менен бойго бүтүрүп, жаңы төрөлүп аткан наристеге туура мамиле. Арак ичкенге, наркотик чеккенге жана башка жаман нерселер жасаганга азыр энергиялар жол бербейт. Бирок ошол баягы каршылык болбос үчүн туура кабыл алыш керек. Каршылык эмне? Мени күтпөгөндөн кийин мен бул дүйнөгө эмне келдим? Мени булар жаман көрүшөт экен. Зачем мен жашап атам? Мурун каршылык ошо аракка, наркотикке, баягы зависимость, жаман нерсеге барып карта ойногонго келсе как-то чыкчу ошол энергиялар. Азыр бул нерсе бүтүлгөнү менен бала төрөлбөй да калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол үй бүлө улансын десеңер, улансын десек, бул жаңы келип аткан үй бүлөнү биз туура кабыл алышыбыз керек. Анткени аял киши үйдүн куту дейт, эркек киши үйдүн коргоочусу дейт. Ошол милдеттен тайбай астыга жылып, келечекти улантпасак, жыйынтыкты өзүбүз көрөбүз.